Бишкек шаарындагы номер 6 үй бүлөлүк медицина борбору оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ага бюджеттен 10 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Натыйжада медициналык тейлөөнүн сапаты жакшырып, бейтаптарды кабыл алуу электрондук негизде гана жүргүзүлүүдө. Бизде бүгүнкү күндө заманбап регистратурабыз, анан эң маанилүү биз үй бүлөлүк медицина борборуна заманбап флюра аппарат алдык. Бул эң биринчи биздин эң жакшы жетишкендигибиз. Жана бизде реабилитационный центр, реабилитационный отделение толук камсыз кылынды. Бизде азыркы учурда бизде бүт Октябрь районунда колл-центр жумушу чоң толук камтылып, жакшы багытта иштөөдө. Аталган борбор заманбап эмеректер менен камсыздалып, бейтаптардын суроо талаптарына ылайык дарыгерлерге компьютерлер берилди. Ошондой эле эски медициналык жабдыктардын ордуна жаңылары орнотулду. Саламаттык сактоо министри бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймактарындагы ооруканаларда жаңы медициналык жабдыктар коюлууда дейт. Бул жерде бардык аппаратуралар бар. Эң чоңу ошол 35 жылдан бери флюорографический аппарат жок болчу. Мынакей биз жакын арада 1,5 айдын ичинде 20 флюорографический аппарат алдык. Бүт бардык Бишкек шаарындагы муктаждык болуп аткан флюорографический аппаратка жаап атабыз. Кыргызстан боюнча дагы кайсы жерде болсо жаап, биринчи болуп бүт бардык жаап. Бул жерде цифровой флюорографияга түшөт. 1 минуттан кийин снимоги врачта болот, заключениясымен болот. Больной күтмөй жок, больной баякында болуп очередке турмай жок. Номер 6 үй бүлөлүк медицина борборуна расмий түрдө 102 миң жаран катталган. Анын 24 миңи жаш балдар жана 1700 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Ал эми дарыгерлердин саны 435. Бүгүнкү күндө калктын саламаттыгын жакшыртуу максатында бардык тиешелүү шарттар каралган. Чынында азыр саламаттык сактоо тармагында жакшы көңүл бурулуп атат. ЦСМ 6да жаңы мындай заманбап регистратура ачылган. Бул эң биринчи биз башка ЦСМдерге үлгү катары ошону көрсөтүп жатабыз. Буюрса азыр мына сүйлөштүк, ЦСМ сейсти даже куруу боюнча даже сүйлөштүк. Мэр менен, саламаттык сактоо министрлиги менен бул эмнени көрсөтүп атат? Себеби мамлекеттин уже күчү бар. Мамлекет жакшы саламаттык сактоо тармагына көңүлдү буруп атат. Башка медициналык борборлордон өзгөчөлөнүп, аталган мекемеде катталбаган калкты кабыл алуу бөлмөсү, парафин терапиясы, физио-реабилитациялык бөлмө да уюштурулган. Коопсуздук үчүн борбордун бардык жерлерине видео байкоолор коюлган. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.